Саламатсыздарбы? Эфирде Арча Медиа, силер менен мен Гасиет Мамырбай жана бүгүнкү тема кайра эле кемпир абад маселеси жөнүндө болот. Анан тынчтык биригүүгө болгон укук жөнүндө. Бүгүн 10 январда кемпир абад маселеси менен кармалган туугандар чыгып негизи эле мыйзамдуулукту талап кылды, мыйзамдуулук келсин деген тема менен. Анан 27 адам кармалып кетиптир. Ошонун канчалык түрдө мыйзамдуулугу бар ошо кармалуулардын? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Негизинен бул кемпир абад маселеси боюнча биз баштан баштап баягы жаңы тергөө башталгандан бери өзүбүздүн мандатыбызга жараша иш аракетибизди алып барып атабыз. Сөзсүз түрдө кээ бир учурларда биз жагабызбы, жакпайбызбы, биз өз позициябызды айтышыбыз керек да. Анткени биздин мандатыбыз ошондой. Бириккен Улуттар Уюму резолюциясы кабыл алып атканда, ошого омбудсмен институттары адам укуктарынын сакталышы боюнча өзүнүн көз карандысыз пикирин айтыш керек да, айтыш керек. Бул дүйнөлүк практика, Европа мамлекеттеринде да ушул практика таралган. Анан негизинен биз баягы Кыргыз Республикасы адам укуктары боюнча 9 эл аралык пакт, конвенциялар болсо, биз 8-ин ратификациядан өткөргөнбүз да. Демек, биз эл аралык коомчулуктун алдында, мындайча айтканда, интеграцияланып, өзүбүзгө милдеттенме катары кабыл алганбыз да. Ошондуктан биз баардык соттук процесстерге өзүбүздүн көз карандысыз байкоо, мониторингди жүргүзүп, коомчулукка пикирлерибизди билдирип жатабыз. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына бердик, Кыргыз Республикасынын президентине бердик өзүбүздүн сунуш пикирлерибизди. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча бүгүнкү марш боюнча сурап атасыздар. Бүгүнкү марш боюнча албетте мен азыр аудиториядан кечирим сурайм. Баягы ооруканада болуп кечинде дарыланууга байланыштуу жумуш менен ушу ден соолукту чыңдоону айкалыштырганга туура келип атат да. Баягы күндүз ишке башка туура келип атат. Ошо сигнал түшкөндөн кийин эле акыйкатчы Ата Абдрахматов мага тапшырма берди. Ушундай кишилерди кармап кетиптир, мага чалып атышат, сиз тез арада барыңыз деп. Биз группа кызматкерлери менен бардык. Жалпысынан 27 жаран кармалыптыр. 27 жаран кармалыптыр. Анан баягы биз барып милициялар менен пикир алышып, кармалгандар менен пикир алышкандан кийин алардын бири баягы боюнда бар аял кишикен, дагы бир өспүрүм бала 17 жаштагы кармалыптыр. Андан башка 4 журналист кармалыптыр. Алардын ичинен ошол 20дан ашык жаран жөн эле профилактикалык аңгемелешүүдөн кийин бошотулушту. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ал эми 4 жаранга административдик укук бузуулар боюнча кодекстин негизинде 128 негизинде материалдар сотко жөнөтүлдү да. Ушундай чечим кабыл алынды. А материалдар эмнеге сотко жөнөтүлдү? Ошо 4 адам бир башкача адам эмне кылып? Биз да сүйлөштүк, биз да айттык. Ушул эми баягы эскертүү берип эле чыгарып койсоңор болобу? Баягы жарандар. Негизи баягы тыныч чогулуштар бул жанагы орусча международный пакт о гражданских правах деген пакт бар да. Ошондо белгиленген, ал бизден ратификациядан өткөн. Биздин конституцияда бул белгиленген тыныч чогулуштар. Бирок ошого карабастан 2022 жылдын 26 декабрында ошо 1-Май райондук администрациясынын кайрылуусу менен чектөө коюлуп калыптыр да, чектөө. Аны жарандар билбегендигин айтышты. Биз билчү эмес элек. Анын үстүнө аларга айтылган экен, силер Горький паркына барып митинг өткөрсөңөр болот деп, бирок алар баягы Горький паркына баратса, бизди баягы провокациялык кармап кетишти деп жарандар айтып атышат. Биз ошол убакта тараптардын пикирин алуу максатында милициянын жетекчилиги менен да сүйлөштүк. Эмнеге мындай маселе болду, эмне үчүн жарандарды кармадыңар? Алар айтып атат, биз ошол жана МВДга барганда тергөө кызматына киргизели, жетекчисине өзүңөрдүн бир группаңарды түзсөңөр,
Биз ошолорго сиздерди киргизели, кирип пикириңерди айткыла. Негизи талап ушундай экен, 2 айдан ашык убакыт болуп кетти кармалгандарына. Эмне себептен тергөө бүтпөйт, эмне себептен созулуп атат деген талаптар менен барышкан экен. Аларга болсо айткан экен, ошондой киргизели десем, алар өздөрүнүн баягы транспаранттарын көтөрүп, ар кандай плакаттарды көтөрүп, анан ошо баягы сот чектеген жогорку соттун алды менен ошо жанагы министрлик кабинетинин алды менен кеткенине байланыштуу биз кармаганга мажбур болдук, алып келгенге мажбур болдук. Биз бул жерден эч кимге мындай катуу мамиле кылган жокпуз. Эч кандай мындай башка мыйзамсыз ыкмаларды колдонгон жокпуз. Биз жөн гана түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баарын эле кое бердик. Биз негизинде түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бирок ошо 4 жаран активдүү баягы каршылык көрсөткөн үчүн биз аларга мажбур болуп атабыз, административдик чара колдонгонго деп бизге түшүндүрүштү. Негизи сиз айтып атпайсызбы, чектелүү жөнүндөчү токтомду окуп көрсөк 26 декабрдан баштап чектелүү коюлуптур, Первомай районунда. Анан суроолордо канчалык түрдө бул деген мыйзамдуу биринчи түрдө чектелиши. Анан экинчи ошол постановленияда обжалованияга бир эле күн берилиптир. Негизи деген негизи эле сот иштери боюнча биринчи инстанцияда обжалование 1 айда болот да. Мисалы 1 айдын ичинде бул туура эмес деп обжалование берсе болот да. Бирок аякта 1 күн эле коюп коюптур. Бул канчалык түрдө мыйзамдуу? Ошол эки. Бул боюнча былтыр эле позициябызды айтканбыз. Тынч чогулуштар эркиндиги боюнча биз баягы эл аралык милдеттемелерди айтып атпайбызбы, биз милдеттеме кабыл алганбыз. Жанагындай орусча айтканда исключение бар. Мамлекетке коркунуч келип атса, жана целях национальной безопасности, ар кандай экстремисттик, террористтик коркунучтар болсо, мамлекеттин чектөөгө укугу бар да, көрсөтүлгөн. Бирок ал жанагындай мыйзамда ошондой шарт жаралган убакта да. Бирок тыныч чогулуштарга жарандар өткөрүүгө биз жагабызбы, жакпайбызбы, биз ачык айтышыбыз керек. Бул биздин эл аралык милдеттенебиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын баш конституциясында дагы бул белгиленген. Андан сырткары билесиздер, тыныч чогулуш өткөрүү жөнүндө атайын дагы мыйзам бар. Анда дагы тартиптери белгиленген да. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул соттун чечими же бизге жагабы, жакпайбы, соттун чечими болуп атат да. Анан жанагындай 1 күнгө эле коюп койгон, анан тем более эч ким билбесе, маселен мен бүгүн уктум. Ушу жарандар карамагандан уктум да, өзүм бүгүн угуп атам. Анан максаттык маалымат каражаттар аркылуу балким жарандарга жеткирип койсо, балким ошол макул болгон жарандарыбыз, активдүү жарандарыбыз балким аны сотко берип, мыйзамдуулугун каратып коймок да. Мен ойлойм, мыйзамдуу мөөнөт сот тарабынан берилиш керек болчу. Негизи бул баягы эл аралык нормаларга каршы келип калат да. Мен муну биз былтыр деле өзүбүздүн так позициябызды билдиргенбиз. Негизи тынч жүрүштөр өтүп жатканда баары эле Горький парк жакка барып, өзүңөрдүн дооматтарыңарды келтирсеңер болот деп айтып атат да. Бирок деген ошол эле постановленияда ар кайсы локациялар бар экен. Мисалы, Ак үйдүн алдында болбойт, Роспосольствонун алдында болбойт, ГКНБнын алдында болбойт. Бирок МВД жөнүндө бир дагы сөз жок да. Эмнеге аяктан дагы чектеп атат? Ошол суроону берсе дагы, бул деген административдик имарат болуп атпайбы деп атты да. Анан билбейм, мен да көрө алган жокмун, башкалар дагы мындай суроо калып калды окшойт, эмнеге бул жерден биз өзүбүздүн талаптарыбызды айта албайбыз деп. Эми МВДнын алдында деле жарандар митингдерди өткөрүп жүрөт. Эсиңизде болсо керек, баягы биздин Айзада деген кызыбызды баягы ала качуунун курмандыгы болгондо бир топ активдүү жарандар келип өткөрүшкөн. Андай деле кууган мисалдар болгон эмес да. Анда деген башка топ келип туруп баарын коркута баштаган. Ал жерде мен дагы болгом. Ошондо милиция деген бир коргоо эмесин кеткен жок. Биздин мамлекеттерден баарында эле бул митинг, бул баягы жарандардын мындайча айтканда
бийликке өзүнүн пикирин, позициясын жеткирүү бул мүмкүнчүлүгү катары карашыбыз керек да. Жанагындай коопсуздук, анан ошол эле учурда митингдерди чектөө дагы мындайча айтканда кандайдыр бир негизде ошого соразмерный болуш керек да. Чын эле коркунуч барбы, жокпу? Өлчөмдөш деп коет кыргызча. Өлчөмдөш болуш керек да. Чынында эле коркунуч жарата турган митингби? Алдын алачы. Анан көпчүлүгү учурларда жанагынтип анан кармап кетип, анан баягы бизде эле бүгүн сүйлөшкөндө айттык. Буларга силер эскертүү берсеңер, биз катышып атабыз, мониторингдик байкоо жүргүзүп атабыз. Анан кийинкиде булар дагы ошондой кандайдыр бир деструктивдүү кылса, анда сиздер чара көрсөңүздөр болот дедик. Анан тараптардын пикири эки ача болуп атат да. Милиция кызматкерлеринин айтканы башка позиция, ал эми митингге чыккандардын айтканы башка позиция болуп атат. Түшүнүктүү. Негизи биздин конституцияда жазылган укуктарыбызды колдоно албасак, улам эле бир шылтоолорду табып бизге өзүбүздүн оюбузду билдиргенге бөгөт коюп атса, биз кайсы ыкмалар менен өзүбүздүн оюбузду жеткире алабыз? Жөн эле мындай философский суроо берейинчи. Бүт ыкмаларды деп кесип атат да. Мен эми таптакыр эле баягы пессимисттик позицияны кармап эле биздин Кыргызстанда аябай сөз эркиндиги же тынч чогулуш жок деп айткандан алыс болушум керек да. Алыстык үчүн алыс болушум керек. Биринчиден мамлекеттик кызматкер катары, экинчиден ошо укук коргоо институтунун баягы жетекчисинин бири катары айтышым керек да. Бизде относительно борбордук Азия мамлекеттерине караганда сөз эркиндиги жана тынч чогулуштарды өткөрүү укугу кеңири эле жайылтылган болгону бизде баягы мындай туура ошону укук коргоо органдары дагы туура баамдап, ошондой укук бар экенин, мындайча айтканда баягы укук коргоо органдарына дагы кеңири жайылтыш керек го дейм да. Чындыгында эле коркунуч болсо алар алдын алыш керек, алардын милдети. Бирок ошол эле убакта биздин жарандарыбыз дагы кандайдыр бир тынч митингке келип, башка тараптан келип, үчүнчү күч болуп, баягы мамлекеттин стабилдүүлүгүнө доо кетирбегендей болуш керек да. Тынч митинг өзү атын атагандай тынч болуш керек. Ал келип өзүнүн позициясын айтып, анан тынч тарап кеткендей болуш керек да. Көпчүлүк учурларда бизде баягы башыбыздан өтүп калбадыбы? Тынч митинг отуруп кандайдыр бир башаламандыкка айланып кетиши мүмкүн, же кандайдыр бир башка да жарандардын укугун чектеши мүмкүн да. Ошол позициядан дагы каралып жатса керек. Бирок мен айтат элем, тынч бизде баардык эл аралык милдеттенме карата мыйзамдар кабыл алынды, конституцияга кирди, жарандардын укуктары бар, кепилденген болгону биз баягы туура ыкма менен ошол мыйзамда жазылган ченем менен барышыбыз керек деп ойлойм. Биз ошого көнүшүбүз керек, ошого үйрөнүшүбүз керек. Мындайча саясий маданияттуулукту калыптандырышыбыз керек деп ойлойм. Рахмат, Альберт агай. Негизи мен дагы ишенем, бизде деген бийлик менен жөнөкөй элдердин арасында бир талкуу жаралып эле ошол митингдерди мындай коркунуч катары көрбөй, ошо эл менен сүйлөшүү ыкмасы катары кабыл алат деп. Сиздин комментарийиңизге рахмат. Биз менен Альберт Колопов болду, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары, жана Касиет Мамырбай. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.